Бүгүн 15 октябрда Төбө Ашууда унаа тыгыны жаралды деп билдирди күбө. Анын айтымында тыгын Суусамыр тарапта Бишкек шаарына кетчү жолдо жаралды. Assalamu alaikum jamaat. Bugün 15 oktyabr. Төбө Ашууда ушундай карlar жаап, жолдо пробка. Төбө Ашууда Бишкектен берки Жалал Ошту көздөй келдибиз. Ушундай эмелер болуп атат, пробкалар. Tünelge kira alбай турабыз. Жолго чыгышыңарга байланыңыздар. Төбө Ашу бүгүн 15 октябрь. Пробка аябай катуу болуп атат. Жаш балалуулар да көп экен. Могу машиналар канча сааттан бери жылбай турат. Кар уруп атат, аябай суук, 4 градус окшойт минус. Минтранс, ГАИ көзөм ала болса болбойт да туугандар. Адамдар кыйналып атат. Карап коюңуздар, Төбө Ашууда. Таластын өтмөк ашуусуна калың кар жаады. Бүгүн 15 октябрь күнү Таластын өтмөк ашуусуна калың кар жаады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айдоочулар билдиришти. Алардын айтымында карлар таң аткандан бери оор техникалар менен тазаланып жатканы маалым. Кар калың түшкөндүктөн жеңил унаалар жүрө албай калып жатат. Ал эми Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү аба ырайы кескин өзгөрүп, кардын жаашына байланыштуу Бишкек Талас каттамындагы айдоочуларга дөңгөлөктөр үчүн чынжырчаларды алып жүрүүнү, тыгын болгон учурда каршы тилкеге чыкпоону, тыгын болгон жерге атайын техниканын жүрүшүнө тоскоолдук кылбоону, жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштыруу керектигин, унаалардын ортосунда коопсуз аралыкты сактоо зарылдыгын эскертти. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 15 октябрда көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн экенин кабарлаган. Сосновка постунда да оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Аба ырайынын кескин начарлашынан улам Сосновка постунда 14 октябрда саат 21:30 тарта оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Азыркы тапта Бишкек Ошуна жолунда кар жаап, номер 9-жол тейлөө ишканасы тарабынан тазалоо, кум себүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатат. Жайкы дөңгөлөк жана чынжыры жок чыккан унаалар жолчулардын ишине тоскоол болуп, жасалма тыгын жана авариялык абал жаратууда. Мындан улам Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, жанына чынжырчы алып жүрүүгө чакырат. Токтогулда 2 аюу түн ичинде бал челектерге келгенин видеого тартып алышты. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда 2 аюу бал челектерге келгенин тургундар видеого тартып алышкан. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Тургундардын айтымында 2 аюу түнгүсүн бал челекке бал алуу үчүн келишкен. Алар кышкы уйкуга кеткиче күч топтоп алууну чечишкен окшойт. Адамдан такыр коркушпайт экен. Биз аларды коркутуу үчүн унаанын жарыгы менен жарык кылсак кайра бизге жакын келишти дейишти күбөлөр. Адис эколог Александр Сосновскийдин айтымында булар былтыркы аюулар. Жаш аюулар болгондуктан коркушпайт. Адатта 1 жаштагы мамалактар эни аюунун жанында болуп, өзүнүн кечүүлөрүн карап жардамдашат. Бул аюулардын жанына баруу абдан коркунучтуу. Анткени жанында эни аюу сөзсүз болот. Эгерде ал айланасынан коркунучту билип калса, анда адамдарга кол салышы мүмкүн, деди ал. Буга чейин Турмуш Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Алатай коругунан бир күндө 8 аюуну видеого тартып алышканын жазган. Видео тартып. Мақсат екен тайсказы. Ойнап атат. Тезде, баку, машинасы оталдырдың? Жоқ, жоңғой. Келеді. Берер. Ау, тегілі апазы да ош керек бұл жанында. Иә. Машинасы оталдың тегі. Қараң тегі тұрған. Қашпайды қой ішеді. Живой бірінші жол көріп. Иә. Бақ, машинасы оталдың тегі. Живой бірінші жол көріп. Апа, несі отық шөпей? Оталдың сіздік отабайда қап. Ана, оталдың жы бақ. Жоғай. Көрмеді? Сіздік Базар жоқ. Бүгүн 15 октябрдан тарта Ош шаарынын Муратбегиев көчөсүнүн бир тилкеси жабылды. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Маалыматка караганда аталган көчөнүн
Болжол Азирети Умар мечити Малабеков көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн бир тарабы унаа кыймыл үчүн жабык болот. Мындай чектөө Ош шаарынын Көкүмбий көчөсүн капиталдык оңдоо долбоорун ишке ашыруунун алкагында киргизилди. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси Кудурет Тайчабаров кызматынан бошотулду. Бул тууралуу маалыматты фонддун басма сөз кызматынан тастыкташты. Белгилей кетсек, ал аталган кызматка ушул жылдын март айында дайындалган болчу. Тайчабаров 2020 жылдын ноябрынан 2023 жылдын январына чейин Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директорунун кызматын аркалаган. Аскат Алагөзов Зардалыга бара турчу жалгыз унаа жол кеңейтилип жатат. Баткен облусунда жайгашкан Зардал айылына бара турган жалгыз унаа жолдун тар жерлери тазаланып кеңейтилип жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Айтымында өлкө башы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык келерки жылдын жазында Зардалы айылына баруучу жолдун курулушу башталат. Эске салсак, мамлекет башчысы Зардалыга 29 сентябрда барып, айыл тургундарынан кабар алган. Жолугушууда жергиликтүү тургундар орчундуу көйгөй катары унаа жолун жасап берүү өтүнүчүн айтышкан. Президент Садыр Жапаров Зардалыга бара турган жолдун салынышы 2025 жылдын жазында башталарын билдирген деп жазды ал. Орусиядан келген мигранттардын балдары Бишкектеги мектептерге кабыл алынбай жатат. Бул тууралуу депутат Ырысбек Атажанов билдирди. Ага билим берүү министри мыйзамга ылайык кабыл албай коюуга укук жок экенин жооп кылды. Азыркы учурда мына Россия Федерациясында Госдума мыйзам кабыл алды. Биздин мигранттардын балдарын мектепке албоо боюнча. Азыр Россия Федерациясынан мигранттардын балдары келип атат, мектептерге вообще кабыл албай жатат. Бүгүнкү күндө мыйзам чегинде кабыл албай койгонго укугу жок. Сиз ошону тапшырма бериңиз, болбосо бизге кайрылбайт эле да, ушул жерде депутаттарга кайрылып атат, мектепке албай жатат деп. Жарайт, конкреттүү факты боюнча жолугалы, ал чечилчү маселе. Сиз мага кирип кетсеңиз, мен фактыларды берем. Жана башка коррупцион схемалары менен түзүлгөн элементтер да бар, ошо боюнча берем. Жарандар интернеттеги комментарий үчүн жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков Жогорку кеңештин комитетинин 15 октябрдагы жыйынында эгерде интернетте кимдир бирөө башка адамга жала жапкан комментарий жазса, анда ал жоопкерчиликке тартыларын билдирди. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана интернеттеги кемсинтүү, мазактоо боюнча укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун карап жатат. Министрдин орун басарынын айтымында, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет тармагында адамдын кадыр-баркын кемсинткен жана анын беделин түшүргөн маалыматтарды таркатып, мазактаган жеке жактарга 1000 эсептик көрсөткүч 100 000 сом, юридикалык жактарга 2000 эсептик көрсөткүч 200 000 сом өлчөмүндө айып салуу сунушталууда. Жогорку кеңеште интимдик сүрөт видеолорду тараткандарга жазаны катаалдатуу сунушталды. Депутат Арсланбек Эгембердиев интимдик сүрөттөр жана видеолор ар намысты, кадыры барыкты түшүргөн маалымат категориясына кирерине кызыкты. Интимдик сүрөт жана видеолорду тараткандарга жаза катаал болушу керек. Мындай сүрөттөрдү жана видеолорду таратуу үй бүлөнүн бузулушуна, өзүн өзү өлтүрүүгө жана өкүмсүз эле жазалоого алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мындай фото жана видеолорду таратууну өзүнчө кароо керек. Анткени 100 000 сом жаза эмес, деди Эгембердиев. Депутат ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана социалдык тармактардагы жалган жалаа үчүн айыппулду 1000 эсептик көрсөткүчтөн 500гө чейин төмөндөтүүнү сунуштады. Башында адамдар жоопкерчиликти билбеши мүмкүн. Ошондуктан биринчи жолу мыйзам бузгандарга жазаны жеңилирээк кылуу керек, деди депутат. Акыркы эскертүүгө юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков көңүл бурду.
Энергетика министри Бишкек шаарына жылуулук качан берилерин айтты. Бүгүн 15 октябрда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкек шаарына жылуулук берүү 22 октябрдан тарта баштала турганын билдирди. Анын айтымына караганда бул жылы жылуулук берүү жылдагыга караганда эрте жүргүзүлөт. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл даярдыктар жакшы. Бул жылы жепке дагы бюджеттен акча бөлүндү. 22 октябрдан баштап жылуулук берүүнү баштайлы деп жатабыз. Быйыл эрте берип жатабыз. Учурда 200 000 тоннадан ашык көмүр бар. Буйруса кышка бардык жагынан эле даярбыз, деди министр. Чүйдө Honda Fit'тен баңгизат табылды. Баңгизат кылмышына шектүү жаран кармалды деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы менен Панфилов райондук ички иштер башкармалыгынын баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери 9 октябрь күнү Аска Таш конушунда Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны текшерген. Унааны 1991 жылы туулган жаран башкарып жүргөн. Тендөөнүн жыйынтыгында жалпы салмагы 237,60 грамм гашиш табылды деп билдирди милиция. Бул факт баңгизат психотроптук заттарды жана алардын аналыктарын мыйзамсыз даярдоо менен катталды. Шектүү убактылуу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Эл артисти наамын алгым келет. Белгилүү эстрада ырчысы Айдана Дека маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алды. Бул тууралуу ырчы өзү Сереп медиа маалымат агенттигине билдирди. Ырчы бул төш белгини алгандыгы тууралуу Москвада концерт коюп жүргөндө уккан. Быйыл тойлорго чыкканды азайтып, Аваз экөөбүз концерттерге көп көңүл бурдук. Москвага барып да мекендештерибизге концерт тартуулап келдик. Ошол концерт коюп жүргөн учурда жаңылыкты уктук. Бул төш белги алдыдагы көптөгөн ийгиликтердин башаты деп эсептейм. Келечекте эл артисти наамын алгым келет. Ал үчүн буйруса дагы да болсо талыкпай эмгектенем деп билдирди ырчы. Ырчы айымга төш белгини Маданият министринин 1-орун басары Чыңгыз Эсенгулов тапшырды.